Мал деген бул бизнесте жандуу булак деп аталат. Куйкул түстөгү, кулагы, шыйрагы узун гисар породасындагы койлор. Алардын товардык көрүнүшү мыкты, көлөм жана баа саясаты боюнча экспорттун талабына жооп берет. Мал жандыкты, айыл чарба азыктарын алгачкылардан болуп сыртка соодалоого жол салган айымдардын бири Ленара Ниязбекова. Ал бул тармактын дараметин жакшы билет. 90-жылдардагы реформалардан кийин ушул өзүнүн бутуна тура албай, системага түшө албай, аябай аксап келип атат. Ошондуктан ушул жаран катары, ишкер катары ушул тармакка абдан көңүл буруп баштадык. Анан ушул ишкерликтин бир чоң милдети бар, жоопкерчилиги бар. Бул жаратмандык. Анан ушул жаратмандык менен өзүбүз эле алга алабастан элибизди да кошо жетелейли. Анын ичинде ушул фермерлерди колунан жетелеп ийиндешип иштейли деп өзүбүзгө максат кылганбыз. Ленара айым кесиби боюнча лингвист, бирок айыл чарба тармагын алга сүрөөнү тандап алган. Дыйкан фермерлерди окутуп, өстүргөн азыктарын сапаттык деңгээлге көтөрүүгө да көмөктөшүп келет. Үрөн, топурактын курамы, жер семирткичти пайдалануудан баштап, сырткы рыноктун талаптарына чейин кеп-кеңеш берет. Фермерлерибиз өздөрүнүн өстүрүп аткан азыктарын эл аралык рынокто кантип салыш керек, кандай талаптар бар сырткы рыноктун, ушулар жөнүндө маалыматтар бир аз азыраак болуп атат, дагы кеңейтилиш керек бул маалыматтар. Айыл чарбасы менен катар эле курулуш тармагы да өнүгүү жолунда. Бул чөйрөнү алга сүрөгөн эр азаматтар менен тең тайлашып, Канымбү айымда иштеп келет. Бир этажга канча кирпич кетип атат? Азыр бир этажга биздин эсептөө боюнча бул жака 75 миңден 78 миңге чейин аралыкта кирпич кетип атат. Курулушу кызуу жүрүп жаткан бул объект 4 блоктон турат. Күзүндө пайдаланууга берүү көздөлүүдө. Канымбү Кулбаева керектүү курулуш материалдарын тактап, иштин сапатын көзөмөлдөөгө келген. Алгач тигүү цехин ачуу менен ишкерликке кирген айым азыр ири курулуш компанияларынын бирин жетектейт. Миңдей жаранга жумуш ордун түзгөн. 92-жылы союз бузулду. Андан кийин биз бизнеске өтө баштадык. Ишибизди таштап Кытайга, Индия, Пакистан, Дубайга каттай баштадык. Барганда мен ойлочумун, бизде эмнеге мындай үйлөр курулбайт, ушундай үйлөрдү куруш керек деген өзүм иштен бар эле да. Ошон үчүн кийин 13-жылы ушу стройкага салым кошуп, ушака болгон акчаларыбызды ушака салып, ушу стройкага кирип калдым да менче. Канымбү Кулбаева миңдей жаранды үйлүү кылган. Борбордун 2-3 жеринде көп кабаттуу заманбап турак жайларды салууда. Аял заты кандай гана ишти аркалабасын, оболу үйдүн куту, балдардын мээримдүү энеси, сүйүктүү жар. Перизат айым турмуш жолуна узаган ондогон кыздарга жеңе төшөк сеп камдап берген. Деги эле курактын бул эмеси тилеги жакшы да, мааниси да жакшы, куракты ушул үй бүлө кура алсын, көбөйсүн деген мааниде илгери эле тегилип келген да. Түрдүү түстөгү өзгөчө дизайндагы төшөк жаздыкчаларды жасоого Перизат Тойчубекованын шыгы каалоосу гана жетиштүү. Кол өнөрчүлүктү апасынан өздөштүргөн. Кесиби боюнча бухгалтер. 7 жыл мурун үйдө сеп даярдап баштаган. Анткени кеңсе ижарага алууга каражаты жок болчу. 1-2 рет баягы кредит боюнча кайрылсам өтө эле ыңгайсыз экен да. Жаш эмелергечи баягы МП деп коет го, малое предприятие жаңы баштап аткан ишкерлерге. Анан үйүмдө эле иштеп, улантып, анан бул биринчи кыйынчылыктарым болсо, экинчиси ушу аябай ушул кесипти сүйгөн, ушул нерсеге жан дүйнөсү менен берилген кыздарды чогултуу кичине кыйынчылыкка турду. Азыркы убакта командам жакшы. Ишкер айым кышында жаңы дизайндардын үстүнөн иштейт. Анткени бул мезгилде буйрутма азыраак. Ар бир түстү кылдат тандап, кардарлардын табитине жараша даярдайт. Могу жашыл экен да, как раз. Дээрлик бардык тармакта бизнес менен алектенген кыз-келиндер арбын. Аларга колдоо көрсөтүү максатында экономика министрлиги айымдар ишкерлигин өнүктүрүү боюнча программа иштеп чыгууда. Сейчас, в настоящее время... Кичи жана орто бизнес ички дөңөнүмдүн 40%-ын түзүп жатат. Анын жарымы айымдарга таандык. Бизнес жолдошуна катталып, бирок аны аялы иштеткен учурлар арбын. Биз айымдар ишкерлигин колдоо максатында бизнес жамааттары менен биргеликте программа даярдап жатабыз. Азыр ал талкууда турат. Сунуш пикирлерди кабыл алабыз. Негизи кыз-келиндер кантип ишкерликти баштоо керек, ал үчүн эмне керек, кантип каражат таба алам деген суроолор менен көп кайрылышат. Кичи жана орто ишкерлик кылган айымдар арбын. Ал эми ири бизнесте назик жандар саналуу гана. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Талантбек уулу, ЛТР, Бишкек.